Үмүт Кабыргазиевна, сиз билесизби, 19 январь күнү Майлуу Суу шаарында милиция кызматкерлери жөнөкөй жарандар сабап койду. Менин милициям мени коргойт болбой эле, менин милициям мени кордойт болуп калды да, ошондон кабарыңыз барбы? Мен дагы баягы массалык маалымат кажеттарынан окудум. Сизге окшоп эле, если ал жерден азыр эми жаңы эле жана 2 сотрудник милиция сабаган деп жазылып атат. Ал боюнча атайын официалдуу түрдө жооп беришти. Текшерүү жүрүп атыптыр. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен биз маалымат беребиз. Текшерүүнү ким жүргүзүп атат? Эгер сотрудник милициялар болсо, сөзсүз түрдө прокуратура жүргүзөт. Тергөө иштерин военный прокуратура алып барат да, туурабы? Эгерде алардын эми катыштыгы аныкталып калса, сөзсүз түрдө. Бирок бүгүнкү күндө тергөө иши башталып элек, Териштирүү болот. Себеби кылмыш иши козголгон жок да азыр. Толугу Каттыраак жооп берип коесузбу, кылбай атат. маалыматты толук тактап, анан сиздин эми адремеңизге, намыңызга маалымат берип коеюн. Бул боюнча эгерде сиз жанагы массалык маалымат каражаттарына жазгандай болуп, ички иштер министрлиги ошолор баягы ошого чогуу сабаган деп атпайбы, ошол такталып калса, анда алар өздөрү тергей албайт ал ишти. Жок, мага булар жашоочулар Майлуу Суу шаарынын тургундары Кочкоров Алтынбек жана Калбеков Нурислам деген ата-энелери мага кайрылып атат да, кайрылып жазып атат. Эч кандай кыймыл аракет болбой атат. Мына бүгүн айтып атам го, бул иш болгонуна 19 январда болгон да. Ушул күнгө чейин эч кандай кыймыл аракет болбой атат. Милиция кызматкерлери дагы деле ордунда иштеп атат. Эмне үчүн буларды жумуштан алган жок убактылуу? Себеби немеге тергөөгө тоскоол кылып коюшу мүмкүн, зыян тийип калышы мүмкүн. Бул жерде кызыкчылыктардын кагылышуусу болуп калышы мүмкүн да. Ошого ата-энеси кичине бир кооптонуп атышат да. Эмне үчүн кыймылдап атат деп. Ошого бир так жооп бериңизчи. Көзөмөлгө алалык да, сизге мен толук кандуу маалымат берейин, анткени мен материалды окугандан кийин азыр бул жерден жооп бергенге туура эмес болуп калат. Мен билгениме караганда министр МВД Улан мырзанын кабары деле жок окшойт бул иш боюнча, Кабары барбы? Жооп берип коесуздарбы МВДнын өкүлдөрү? Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын башкармалыгынын башчысы Аманкулов Сапарбек, бул боюнча биз кабардарыбыз бар. Бүгүнкү күндө тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүрүп атат. Экспертизалардын баары дайындалган. Экспертизалардын жыйынтыгы менен толук кандуу текшерилгенден мыйзам чегинде чечим кабыл алынат. Бул биздин Ички иштер министрлигинин көзөмөлүндө. Бул боюнча мага видео материалдар келген, сабап аткандар. Видео материалдар бар менде. Таяк жеген балдардын сүрөттөрү бар, алардын экспертизалардын жыйынтыктары бар. Эмнени карап атасыз дейм да, Үмүт Кабыргазиевна, вообще муну мыйзам боюнча аларды убактылуу жумуштан четтетиш керек беле? Анын үчүн айып аныкталыш керек. Убакыттуу жумуштан четтеш үчүн сөзсүз түрдө айып угузулуш керек. Айып угузулгандан кийин гана четтете алабыз. Азыр жанагы экспертизанын корутундусу дайындалып, эгерде күнөөсү далилденген учурда гана айыбын угузуп тергөөчү анан четтетүү болот. Ошол учурда гана чечилет бул маселе. Бирок сизден сураныш тездетип карап бериңизчи, ушуну чозбостон. Ата-энеси биякта аябай кооптонуп атышат. Эмне болуп атат? Эмнеге бул ишти алып барбайт? Көзөмөлгө алып бериңизчи. Сизден сураныч, рахмат.